Аскерлерге жаңы жылга жагымдуу белек. KG Group курулуш компаниясы кайтаруу жана күзөт департаментине материалдык жардам көрсөттү. Ишкананын жетекчиси Имамидин Ташевдин айтымында, ал өзү дагы учурунда аскерде кызмат өтөгөн. Ошондуктан алардын көйгөйлүү маселелерин жакындан билгендиктен четте карап тура алган эмес. 2 ай мурда ушул жакка жаңы келген биздин жоокерлерди тосуп алып, анан эски өздөрүнүн кызматын өтөгөндөрдү узатуу максатында иш-чара катышкан болчук. Ошондо бул департамент биздин колонияларды караган департамент катары биз ошо бир 2-3 колонияны кыдырып, баягы ошол жактагы кызматкерлердин абалы менен таанышып чыккан болчук. Ошонун негизинде биз бул жакта ошол биз бир кайрымдуулук кылсак, бир колдон келишинче кол сунсак деп 100 000 сомдук жардам деп айткан болчу. Ишкер бөлгөн каражатка аскерлердин бөлмөлөрүнө атайын текчелер алынган. Алар жоокерлердин алдында мекемеге тапшырылды. Кайтаруу жана күзөт департаментинин Зардалынын айтымында, акыркы жылдары мамлекет тарабынан армияга жакшы эле көңүл бурулууда. Бирок мекенчил ишкерлердин колдоосу аскер адамдарына өзгөчө дем берет. Кыргыз эл үчүн, кыргыз аскер үчүн күйгөн мырзалар көп болсо жакшы эле болмок дейм. Көп нерселер жаңыланып атат, жасалып атат, оңдолуп атат. Бирок мисалы үчүн мондай жарандар деле аскерге бир аз көмөк көрсөтүп койсо, бул жакшы эле иш го. Жоокерлердин ата-энелери аскер ардагерлеринин айтымында, KG Group компаниясы кыргыз армиясына биринчи жолу көмөктөшүп жаткан жок. Алар буга чейин дагы башка аскер бөлүктөрүнө материалдык жана акчалай жардам берип келген. Күчтүү армия, күчтүү мамлекет, мына коом армияга көз каранды, аны бардыгыбыз жакшы билебиз. Ошондуктан армияга ушундай жардамдар керек бизге. Ошондой эле Имамидин мырза, сизге ыраазычылык мына 3-чү жылга кетти. 2,5 миллиондон ашык акчасын армияга деп берип атат. Ошондо 10 министерствонун алкагында жардам берип атасыз. Сизге ыраазычылык. Сиз баягы өзүңүз айткандай байып кетип эмес, бул жерде деген мына адамдык сапат көрдүңөрбү? Мындай байлар абдан көп бизде, Кыргызстанда. Канча деген депутаттарыбыз бар, миллионер депутаттарыбыз бар. Канча деген ишкерлерибиз бар. Мына ошолор деле армияга кол сунса болот эле. Бирок кана. Иш-чаранын соңунда жоокерлерге майрамдык дасторкон жайылып, сый тамак берилди. Бул жөрөлгөгө катышып, мекен сакчыларынын кубанып жатканын көргөн KG Group'тун жетекчиси Имамидин Ташев 2018-жылдын соңуна чейин дагы 100 000 сомдук жардам көрсөтүүнү убада кылды. Мирбек Айтикеев, Александр Симонов, НТС.